Биз Booking.com платформасын талдоону улантабыз. Бул экстранет же объектинин жеке кабинети. Горизонталдык тилкеде натыйжалуу иштөө үчүн бөлүктөр. Негизги бөлүктө объектинин ээси учурда жашаган жаңы резервацияларды, кеткен конокторду жана коноктордун сын пикирлерин көрөт. Ошондой эле саякатчынын тиби, алар кайсы түзмөктөрдөн брондолгону, узактыгы жана башка боюнча аналитиканы көрө аласыз. Сиз акыркы 30 күндөгү көрсөткүчтөрдү көрө аласыз. Мисалы, бир түндүн орточо баасы, жокко чыгаруу пайызы, киреше, ишке ашырылган түндөр жана алынган резервациялар. Баалар жана бөлмөлөр бөлүгүндө үй ээлери тарифтерди жана сатуу үчүн жеткиликтүүлүгүн түзөтүшөт. Календарда бөлмөнүн ар бир түрү үчүн 30 күндүк даталардын масштабын көрө аласыз. Сайтта сатуу үчүн көрсөтүлгөн даталарда бөлмөлөрдүн санын киргизүү жана баасын коюу зарыл. Ачык даталар жашыл түс менен, сатуу үчүн жабык даталар кызыл түс менен белгиленген. Атайын сунуштар бөлүгүндө сиз ар кандай сунуштарды түзүп, комиссиянын пайызын жана жарактуу мөөнөтүн тандай аласыз. Белгилүү бир убакытты коюу менен сиз бул мезгилде жасалган ээлөөлөрдү көрө аласыз. Брондоо деталдарынан сиз конок жөнүндө маалыматты таба аласыз. Толук аты жөнү, өлкөсү, адамдардын саны, болуу датасы, төлөнүүчү сумма, бөлмөнүн түрү, комиссиянын суммасы жана конок менен кат алышуу. Оң тилкеде сиз ээлөө менен аракеттерди аткара аласыз. Мисалы, ээлеп коюу даталарын өзгөртүү, жокко чыгарууну сурануу, коноктун бузуулары жөнүндө кабарлоо жана башка. Мүмкүнчүлүк борбору рейтингде алдыга жылуу жана сайттагы көрсөткүчтөрдү жогорулатуу үчүн система сунуш кылган ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууну сунуштайт. Мүмкүнчүлүктөр өтмөгүндө конверсияларды көбөйтүү жана жаңы конокторду тартуу үчүн көптөгөн функциялар бар. Genius лоялдык программасы коноктор үчүн кошумча арзандатууну жана мейманканадан же конок үйүнөн бекер комплименттерди алууга мүмкүндүк берет.